أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق Allahul azim. Ey imandolar, Allah'dan korkula, jana түз сөздөрдү сүйлөгүлө. Ошондо силердин амалыңар оңолот, күнөөңөр кечирилет. Жана ким Аллага, анын элчисине баш ийсе, ал өтө чоң бактылуу, ал өтө чоң ийгиликке жеткен бактылуу инсан. Әлбетте биз сунуштадык аманатты асмандарга, жерге, тоолорго. Алар аманатты көтөргөндөн баш тартты, андан коркушту. Ал аманатты инсан мойнуна алды. Әлбетте инсан өтө көп зулум кылуучу жахыл. Алла Таала мунафик эркектерди, мунафик аялдарды жазалаш үчүн, мушрик жана мушрик аялдарды жазалаш үчүн ушундай кылды. Жана Алла Таала мусулман эркек, мусулман аялдардын тобасын кабыл кылыш үчүн албетте Аллах кечиримдүү жана ырайымдуу. Бул Ахзаб сүрөсүнүн 70 аятынан тартып 73 акыркы аятка чейинки аяттар. Мына ушул аяттар менен Ахзаб сүрөсү аягына чыгып отурат. Алла Таалам кабыл кылган болсун. Ахзаб сүрөсүнүн ахырында Аллах субханаху ва таала жалпы мусулмандарга бактылуу болуш жол жобосун үйрөтүп атат. Буга чейинки аяттарда Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн сыйлоо, пайгамбарыбызды кадырлоо, жакшы мамиле кылуу, пайгамбарларга зыян берүү, ал чоң күнөө экенин белгилеп барып акыркы аятта Аллах субханаху ва таала жалпы адамзатынын, мусулмандардын эки дүйнө бактылуу болуш жолуну ушул аяттарда баяндап атат. Аяттын куласасы Аллах субханаху ва таала я айюхаллазина аману аттакуллах ва кулу каулан садида дейт. Эй имандуулар, Алладан коркула жана түз сөз сүйлөгүлө, туура сөз сүйлөгүлө деген аяттан башталат. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде имандан кийин эле талап кылган нерсе таква. Кур'ан-ы Каримди баштан аяк окуп карасаңар көрөсүңөр, Кур'андын негизги талабы имандан кийинки эле эң негизги нерсе бул таквалык. Таква деген нерсе коркуу, сактануу деген маанасы бар. Алладан коркуу дейбиз. Алладан коркуу дегенде бул Алладан коркуу кандай? Өзүбүздүн күнөөлөрүбүз аркылуу Алладан коркобуз. Ошо менин күнөөмдүн кесепетинен Алла Таала мага азап бербесин. Алла Таала ошо күнөөмдүн кесепети менен жамандыкка мени салып койбосун деп коркуу. Алладан биз баягындай бир жырткычтан корккондой коркпойбуз. Аллах субханаху ва тааладан коркуу деген сөз өзүбүздүн жаман амалыбыз жок, болсо дагы туура эмес, жамандыктардын кесепетинен коркобуз. Ошол амалдардын кесепетинен Алладан коркууну мына ушул Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала көп баяндайт. Мына ушуну таква деп айтылат. Ya eyyuhellezine amenuttaqullah, Allah'dan korkula degeni manası uşul.
Демек, иман келтиргенден кийинки биздин биринчи вазифабыз, милдетибиз бул Алладан коркуу. Алладан коркуу дегенде өзүбүздүн кылган амалдардын кесепетинен коркуу. Кудайдын астына барганда кур калуудан коркуу. Эртең дозокко түшүп калуудан коркуу. Имандан ажырап калуудан коркуу. Ушулардын баардыгы коркуу деген сезимди маанын түшүндүрөт. Ошондуктан иман келтирип койдум деп эле жата берген болбойт. Иман келтиргенден кийин имандын таказасына, талабына жараша жашаш да керек. Ошого жараша өмүр да сүрүш керек. Ушул исламдын тарикасы. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала ар дайым имандан кийин таквалуу болгонго буйрат. Кур'ан-ы Каримде аулиялар кимдер десе Кур'ан өзү айтат. Аулиялар кимдер десе ар ким ар кылды түшүнүгүн айтышы мүмкүн. Отургандарыбыз баарыбыз бирөө бир сыпатын айтсак, экинчи башка сыпатын айтышы мүмкүн. Көпчүлүк адамдар ойлойт, асманда учат, суда басып кетет, чөкпөйт, тамак жебейт, ыйлабайт, курсагы ачпайт деп түшүнгөн адамдар да бар. Кур'ан-ы Каримде эч качан мынтип тариф кылган эмес аулияларды. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала өзүнүн досторун, аулиялардын сыпатын айтканда: Ала инна аулияуллах ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Аллазина аману ва кану яттакун. Аулиялар кимдер десе, ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алар коркпойт, алар кайгырбайт. Аллазина аману ва кану яттакун. Болду. Иман келтиришкен, Аллага ишенишкен, кийин таква жолду ыктыяр кылган. Такваны ыктыяр кылган. Мына ушул Алланын достору. Алланын досу болушулук өтө жеңил. Бул кыйын маселе эмес. Ар бир мусулман Аллахтын досу болушу мүмкүн. Анын бир эле жолу бар. Ал эмне? Такваны ыктыяр кылуу. Алладан коркуу, өзүнүн нафсынан коркуу, ахиретке барганда уят болуп калгандан коркуу, дозоктон коркуу, ошого даярдык кылуу, мына ушу таква. Аулия болуш, Аллахтын досу болушулук кыйын нерсе эмес. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала оңой нускасын айткан. Ал нуска аллазина аману ва кану яттакун. Алар кимдер экен? Иман келтирдик дейт. Кийин Аллага эмне кылышат? Алладан коркот. Алладан коркот, өзүнүн нафсынан коркот, шайтандан коркот. Ошон үчүн иманды сактап, Алланын астында таза болуп барат. Мына ушул Аллахтын достору. Ошон үчүн имандан кийинки эле эң чоң макам, эң чоң нерсе бул таквалык. Адам баласы кыямат күнүндө дагы таквага жараша макамга ээ болот. Муну дагы Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала өзү айтат. Кыяматта дагы таразада таква менен макам эмне болот? Жогору болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтат: "Инна акрамакум индаллах аткакум." Алланын астындагы силердин эң сыйлуу, кадырлууңар ким десе, аткакум. Ким Алладан канча көп корксо, ким таквасы көп болсо, ошол адам Алланын астындагы эң кадыр барктуу адам дейт. Ошон үчүн таква бул эң негизги нерсе мусулмандын. Таква болуш үчүн көп намаз окуш шарт эмес, орозо кармап шарт эмес, көп билим алыш да шарт эмес, көп мужахада шарт эмес. Таква Аллахтын өкүмдөрүн аткар, Кудайдан корк. Аллахтын өкүмүн аткар, Кудайдан корк, сен таквасың. Белким такванын негизги маанасында сактануу деген маанасы болгон үчүн күнөөдөн сактануу. Ким канчалык көп күнөөдөн өзүн тыйса, сактанса, ошончолук ал Аллахтын жакын досу. Аллахтын досу. Эч качан таквалардын сыпатына келгенде көп намаз окуган, көп зекет берген, көп орозо кармаган, көп хаж кылган, көп дават кылган, көп зикир кылган, Кур'ан окуган деген сыпаттар Аллах айткан эмес. Ошон үчүн таква Аллахка баш ийип, Кудайдан коркуп жашоо болду. Күнөөдөн коркосун, ушул күнөөнү кылсам, Алланын каары келбесин, азабы келбесин, ахиретте ушул күнөөнүн кесепети менен жазага душар болуп калбайын деп коркосун, мына ушул таква. Мына ушул таква. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ар дайым не кылат? Имандан кийинки эле көп басым жасап баяндаган нерсе бул таквалык. Таква бул эң негизги ар бирибизге зарыл болгон маселе. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала: "Я айюхаллазина аману тақуллах." Эй имандуулар, Алладан коркула дейт. Алладан коркуп жашагыла, Алладан коркула, Кудайдын астына баргандан коркула, күнөөңөрдөн коркула, нафсыңардан коркула, нафсыңарга алданып калбагыла, шайтанга алданып калбагыла, Кудайдын астына барганда кыйналып калбагыла деп Алла эскертет.
Ekinci buyruk وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Jana sadid, tuğra, tüz sözlerdü, çın sözleri süylegüle deydi. Ey imandılar, Allah'dan korkula, jana çın süylegüle. Çınçıl bolgula, tuğra süylegüle. Sadid degen söz, çın, tuğra söz aytıladi. Sadid, negen? Qavlu sadid, fi'li sadid, bu çın söz, tuğra sözdü aytıladi. Negizi sadid deb, as-sahmus sadid deb aytıladi. As-sahmus sadid degeni bayağı nayzan aytıladi. Tüp düz bolgon nayzan aytıladi. Eğer de nayza tüp düz bolsa, anda hadafga jetedi. Sen kaysi nerseni көздөсөң, ошол жерге барат hadafına. Eğer de biraz kışaygan bolsa, sen tuğrasdan da kışayıp kete beredi. Demek bu sadid degen söz neken? Tüz süylөгүлө. Tüz süylөгүlө, burmalabagıla degen söz. Aylanıpbagıla sözü degen söz. Anı kagazga orobagıla degen manası. Jana al жалган болбосун, акыйкатты айткыла деген söz. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu wa Taala takvalıktan kiyinge ekinci aytkan sözü bu yerde وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Tüz süylөгүlө, tuğra süylөгүlö, hakikatты süylөгүlö degen söz. Demek Müslüman balası, adam balası tuğra süylөгöndө da uylaniş gerek. Belki bizim milletimiz Kur'an'da وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا deb atat. Takvalı bu adamlar kimler dese, Allah tuğra süyleydi deydi. Allah çın süyleydi, жалган süylebeydi deydi Allah Subhanahu wa Taala. Demek жалганчы Allah'ın dostu bola albaydı. Жалганчы al takvadan adam bola albaydı. Çın süylegen adam uşul Allah'ın dostu bolot. Çın süylegen adam mına uşul ne takvadar insan bolot. Takvanı ihtiyar kılgan insan bolot. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Tuğra söz süylөгүlө, tuğra söz süylөгүlө deydi. Demek süylөгöndө жалган süylöbөş gerek, çın söz süylöş gerek. Жалган çoğun günü. Hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim жалган süylese, жалган süyle barıp, akırı Allah'ın aslında kazzap deb, жалганчы deb yazılıp kalat deydi. Aliyazubillah. Bu en jaman makam, en jaman nerse. Oşun üçün жалганды takır süylöböş gerek. Takır süylöböş gerek. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu, Peygamberimizden keyingele en ulu sahaba. Sıddık degen lakabı var. Peygamberimiz menen hicret kılıp baratkanda jolda bir adam görüp kalat. Surayt kafirlardan birisi. Man hada deydi. Peygamberimiz işara kılıp Abu Bakr'ı tanıyt ele, Peygamberimiz tanıbayt ele. Peygamberimiz görüp man hada kim bul dep suragan. Abu Bakr radıyallahu anhu karagala hada yahdinis sebil degen. Yoksa hada yurşidunis sebil. Bul maga jol körsetet degen. Oldu. Jol körsetet degen. Жалган süylegen emes. Bayağı oylagana bul kızmatçı eken, jol körsetet eken dep, jolowçu eken dep düşüngön. Hakikatta Peygamberimiz murat algan. Bul maga iki dünya jol körsetүүчү zat dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Bunday uçurlarda жалган süylөгөнгө şariat ruhsat beret ele. Biroq ошондой учурда дагы Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu жалган süylөгөн emes. Жалган süylөгөн aябай чоң günah. Oşun üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala ya eyyuhellezine amenu taqullah degenden keyin ve qulu qawlan sadida deydi. Tüz süylөгүlө, tuğra süylөгүlө deydi. Demek birinci жалган süylөгөн bolboyt, ne? Çın süylöş gerek. İkincisi çın sözdü dagın, hakikatты dagın tuğra aytiş gerek. Anı burmalagan bolboyt. Anı burmalap, kulağından ayağına, buyagına çoyup, je bolsam kagazga oroп süylöp, adamlardı kıynagan bolboyt. Bolgondoy açık süйлөшкө aytiş gerek. Bu Kur'an'ın talimi. Süylödü madaniyatı tartibi uşunday. Oşun üçün süylөгөндө açık ayt. Maksadыңды açık ayt. Biri düşünsün. Anan men bunday maksat bunday bolчу al düşünbey kaldı dep keyin anı tafsirlegeniň kajeti jok. Keyin çeşmelegeniň kajeti jok. Sen musulmansın, eki musulman süylöşüp otar bir-biriňerge bolgon maseleni açık aytışıňar gerek. Oşun üçün Kur'an'ın talimi süylөгөндө tuğra süylөгүlө, açık süylөгүlө, jana çındыкты süylөгүlö deydi. Demek ey imandılar Allah'dan korkula, takva menen yaşagıla, jana ve qulu qawlan sadida tuğra söz süylөгүlö. Tuğra söz ne жалган söz emes, çın sözdü, tuğra burmalabastan hakikatyny jetkizgile aytkıla degen ayat. Emi keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala tuğra söz süylösöň emne bolot, emne payda bolot, oşol paydalaryny bayandap atat. Al ayat yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum. Emi siler Allah'dan korkup
takvаны ыктыяр кылып, таквалуу жашоо алып келип, жана туура сүйлөсөңөр, анда юслих лакум а'малакум. Ишиңер оңолот деген сөз. Ишиңер, амалыңар оңолот, ишиңер жакшы болот, ишиңер жүрүшөт деген сөз. Юслих лакум а'малакум. Это юслик ятакаббал манасында Аллах амалыңарды кабыл кылат деген сөз. Аллах амалыңарды кабыл кылат. Ва ягфиру лакум зунубакум, жана күнөөңөрдү кечирет дейт. Эки пайдасын айтты. Биринчиси амалыңарды оңдойт, оңдогонду максаты экен, амалыңарды кабыл кылат деди. Жана күнөөңөрдү кечирет деди. Демек, жашоодо амалдардын кабыл болушулугу үчүн дагы такванын зарылчылыгы өтө керек, өтө зарыл. Канчалык таквалык көп болсо, ошончолук амалыбыздын кабыл болушулугу Аллага жакын, кабыл болушуна жакын. Таквада кемчилдик болсо, ошончолук амалдын кабыл болушуна дагы кемчилдик болот. Ошон үчүн амалдардын кабыл болушулугу таквага жараша. Амалдардын кабыл болушулугу таквага жараша. Канчалык кимдин таквасы көп болсо, Аллах субханаху ва таала ошончолук амалын тез кабыл кылат, түз кабыл кылат. Таквасы азыраак болсо, амалы да кабыл болушулугу кыйыныраак болот. Себеби Аллах субханаху ва таала юслих лакум а'малакум, Аллах силердин амалыңарды кабыл кылат дейт. Оңдойт дейт. Амалыңар оңдолот, түзөлөт. Анан ва ягфиру лакум зунубакум. Жана Аллах субханаху ва таала билип билбей кылган күнөөңөрдү кечирет. Билип кылган, билбей кылган, адашып кылган, жаңылышып кылган күнөөңөрдү Аллах таалам кечирет деди. Ва май юти'иллаха ва расула фақат фаза фаузан азима. Ал эми ким Аллага жана анын элчисине итаат кылса, баш ийсе, фақат фаза фаузан азима. Ал чыныгы неге ийгиликке жетишти дейт. Ал чоң ийгиликке, чоң макамга жетишти дейт. Демек, амалдардын дагы кабыл болушулугу таквага жараша болот. Канчалык такваң көп болсо, таквалыгың күчтүү болсо, ошончолук амалың тез кабыл болот, жакшы кабыл болот. Канчалык таквадан алыс болгон сайын, Аллах субханаху ва таала амалды кабыл кылышы кыйын болот. Демек, аяттан биринде Аллах субханаху ва таала таквалуу болгула, туура сүйлөгүлө, юслих лакум а'малакум биринчиси, экинчиси ахиреттеги ва ягфир лакум зунубакум. Деген күнөөңөрдү Аллах таалам кечирет дейт. Бул аяттар, балдар, никеде хутбасында окулаткан аяттар. Нике хутбасында негизинен 3 аят окулунат. Ошонун бирөөсү ушул аят. Маснун хутба болот. Ар ким аркылуу никени окуй берет. Негизги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын никеде окуган хутбасы бар өзүнүн. Ошол хутбалардын да 3 аят окулунат. Ошонун бирөөсү ушул аят. Ал аят: "Я айюхаллазина амануттакуллаха ва кулу кавлан садида юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум" деген аят. Бул аятты нике ушундай эмнеге окулат? Кур'ан-ы Керимдеги никедеги аяттардын бүт бардыгы таквага байланыштуу аяттар окулунат. Таквалуу болгула деген аяттар окулунат. Анын себеби эки жаш жаңы жашоо куруп атат. Эки адам жаңы жашоо баштап атат. Эки тараптан эки үй бүлө куда болуп атат. Ошолордун арасында ынтымак, алардын биримдүү болушу үчүн таква керек. Таква керек. Ал жашоодо улантып кетиш үчүн таква шарт. Ошон үчүн Аллах субханаху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүт никенин хутбаларынын баарында таква аяттарды окуган. Таква аяттарды окуган. Ошол келгендеги баягы күйөө бала келин Кудайдан коркуп таквалык ыктыяр кылса, бири-бирин урматтаса, ошол үй бүлө үлгүлүү үй бүлө болот. Бактылуу үй бүлө болот. Үй бүлөсүндө жашоосунда жакшы жашоо болот, ынтымак жашоо болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимдин аяттарында Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул аяттарды окуйт эле. Демек, жаңы жашаган жашоодо баштаганда дагы таквалык менен башташ керек. Таквалык менен Алладан коркуп, бул бирөөнүн кызы, аманат, муну урганга, сөккөнгө, кордогонго, ач койгонго акым жок, бирөөдү аманат бактылуу берген менин аманатым деп түшүнсө, жашоо туура болот. Бул дагы менин эрим, буга кыянатты кылбашым керек, менин жолдошум урматтап, сыйлап, ушу менен жашаймын, ушу менен эки дүнү бактылуу болом деп кыз дагы ошону Кудайдан корксо, жашоо болот. Эгер бул түшүнүк жок болсо, жашоо болбойт. Акыры ажырашып тынат, башка жолу жок. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимдин таалими таквалыкка буйрат. Ушу таквалыкты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Никедеги аяттарын окуган. Демек жаңы жашаган адамдар дагы бактылуу болом десе, анын жашоосу дагы таквалык менен башталыш керек. Такванын негизинде башталган жашоо бул чыныгы бактылуу жашоо. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум dedi. Birinci mesele. İkinci mesele, Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala ey imandуулар, takvalı boğula degenden keyin tuğra söylögülö degen söz koştu da. Tuğra söylögülö degen söz. Takva degen içinde bul da kirip ketet. Takva büt barın kamtып alat. Biroq özgöçө taksis kılıp turup, taksis ba'da ta'mim deyilет. Özünчө zikir kılganın sebebi bul ne? Oşol жашоодун жакшы болушугунда эң негизги себеп бул тил. Жашоолду бузгандагы тил, оңдогондагы тил. Ошол эки жаш эми жашоодуга келип, нике кылып жашаймын дегенде, алардын ортосундагы жашооду сактап калуу үчүн нерсе эмне экен? Бул тил. Тилиңди сактап, тилиңде гыйбат кылбай, ушак кылбай, урушпай, талашпай, аны жамандабай жашасаң, Аллах субханаху таала жашоо берет. Тилиңден кетсе жашоо болбойт. Келиндин тили узун болсо жашоо болбойт. Эркектин узун болсо жашоо болбойт. Азыр бүгүнкү күндө эркек менен эри менен аялы келишпейт. Кайненеси менен келин келишпейт. Эки кудагыйлар келишпейт, бир туугандар келишпейт. Ушунтип уруш боло берет. Бүт бардыгынын кесепети тил. Тил. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ушул жашоодо уруш жанжалдарды токтотуштун жолуну айтып атат. Ал менен кулу каулан садида. Түз сүйлөгүлө, ачык сүйлөгүлө, туура сүйлөгүлө, жаган айтпагыла, гыйбат кылбагыла, ушак айтпагыла. Анан не болот десе натыйжасы? Юслих лакум а'малакум. Көрдүңөрбү? Юслих лакум а'малакум. Амалыңар оңолот дейт. Амалыңар оңолот дейт. Ошон үчүн үй бүлөм жакшы болсун, менин ишим жакшы болсун, баары жакшы болсун, баары менен тегиз болоюн десек, анда бир эле жолу Алладан коркуп, тилди сакташ керек. Тил эле сактасаң, бүт баары жайында болот. Адамды эң көп дозокко түшүргөн дагы тил. Эң көп дозокко түшүргөн дагы тил. Тил Аллах субханаху тааланын берген бир чексиз нематы. Чексиз нематы. Бул өзүнөн сайрай берет. Аллах ушундай берген нерсе бул. Чексиз нематы. Бирок буну эртең суралабыз. Бул аманат. Ошондуктан тил менен биз бейишти курсак да болот. Тил менен биз дозокко да түшүп калышыбыз ыктымалы бар. Алла сактасын. Ошон үчүн тилдин орду чоң болгондуктан Аллах субханаху ва таала вакулу каулан садида. Түз сүйлөгүлө деди. Жалган сүйлөбөгүлө, түз сүйлөгүлө, туура сүйлөгүлө. Анан не болот? Юслих лакум а'малакум. Амалыңар оңолот деди. Амалыңар оңолот деди. Амалдын оңолушу тилден болот. Мешітке келіп намаз оқи берсең, зикирин тарта берсең, дуа кыла берсең, бирок тилиң жаман болсо амал оңолбойт. Биринчи тилиңди оңдо. Оңолуудун башаты тилиңди оңдо, ниетиңди оңдо, тилиңди оңдо. Бирөөгө зыян бербе. Бирөөдү гыйбат кылба, ушактаба, жамандаба, урушпа, жүрөгүн оорутпа, жаман сөз сүйлөбө, уят сөз сүйлөбө. Жашоо жакшы болот. Ошон үчүн таквалыктын жолуну кийинки аятта Аллах субханаху ва таала өзү айтып атат. Юслих лакум а'малакум деп, демек тилдин орду аябай чоң. Ошон үчүн эки үй бүлө, жаңы үй бүлө курган болсо, алар дагы жакшы болом, бактылуу болом десе, тилин тийсин. Жаңы келген келин дагы тилин тийсин. Күйөө бала дагы тилин тийсин. Тиги ата-эне дагы, кудагыйлар дагы, башкалар дагы. Ушак болбосун, гыйбат болбосун. Ар кимдин жашоосу ар түрлүү болот. Бирөөдүн жашоосун экинчиге салыштырганга болбойт. Ушул жерде ката көп болот. Бирөөнүн жашоосу мындай, силердики мындай деп эле кирише бергенден дагы уруш, жанжал, ажырашуу көпчүлүккө чыгат. Аллах субханаху ва таала канча адам жараткан болсо, ошончо тагдыры менен жараткан. Аллахтын тагдыры ушунчалык кең. Биринин жашоосу бирөөгө окшобойт. Бирөөдүкү бирөөгө окшобойт. Ошон үчүн баланчыга окшобойсуңар силер деп, кээде ата-энеси киришип алып туруп, эмне кылат? 2 жашты узгандар болот. Же бири-бириге айтып отуруп, экөө сүйлөшүп отуруп, урушкандар болот. Паланчыдай болойлу деп отуруп. Ошон үчүн ар кимдин жашоосу өзүндө, анын жолу, ынтымак болуудун жолу тилиңди тый. Аялыңдан тилиңди тый. Балаңдан тилиңди тый. Атаңдан тилиңди тый. Экинчи тарафтан тилиңди тый.
İştegen жериңде кол астыңдагылардан, чоңдордон тилиңди тый. Жамааттан тилиңди тый. Бүт баарынан тилиңди тый. Сый-урмат менен туура сүйлө, жалган сүйлөбө, гыйбат кылба. Юслих лакум а'малакум. Амал оңолот. Амал оңолот. Аллах субханаху ва таала амалыбызды оңдойт. Ошон үчүн амалды оңдоо, муашараны оңдоо, жашооду оңдоонун эң биринчиси такбадан кийин келен нерсе эмне экен бул? Тилди сактоо, тилди оңдоо. Тилиң оңдолдубу? Амалың оңолот иншалла. Тилиң бузукпу? Амалың оңолбойт. Тилиң бузулган болсо, тилдин кесепети аябай көп, Аллах баары сактасын, жаман нерсе бул. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде "Вакулу каулан садида юслих лакум а'малакум". Туура сөз сүйлөгүлө, амалыңарды Аллах оңдойт деди. Амалыңарды Аллах кабыл кылат деди. Ошон үчүн эртең үйлөнөсүңөр барыңар, үйлөнгөндө биринчи такыбалык менен баштагыла. Алладан коркуп, бул бизге аманат дегиле. Аны теппегиле, урбагыла, кордобогула, ачка таштабагыла, кыйнабагыла, бүт бардыгы аманат. Ал убактуру бизге берилген аманат. Биздин дүйнөдө жашап жаткан шеригибиз гана. Башка аны кордогон акыбыз жок. Ал да бирөөдүн кызы, бирөөдүн баласы. Андан сырткары Кудай да бар, Аллах да бар. Эртең Аллахтын астында жоопкерчилиги да бар. Сен көчөдөгү адамга жооп бербейсиң, бирок никеңдеги аялыңа жооп бересиң. Ошону эскертүүш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хутбасы, маснун хутбада ар дайым никеде ушул хутба окулат. Ал хутба эмне экен? Я айюхаллазина аману يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala har daim itaat degende özü menен koşup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok aytat. Allah özüne aytып koysa jetellik. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de özgöçe kılıp Allah Subhanahu wa Taala kayra eskerdi. Gördüңөрбү? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Kim Allah'a jana al elçisine itaat kılsa, baş ise faqad faza fawzan azima. Faqad faza fawzan azima. Al ne çınığı iyilikке жетишти, çınığı baktırуу adam deydi. Demek kim Allah'ın razı kılam dese, anın yolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat kılıuda. Allah'a yetişүүнүн yolu, Allah'ın razı kılığının yolu neken ittiba sünnah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba kılır. Oşun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah." Allah'ın жақсы көрөм деп дава кылсаң, анда пайгамбар дерчи. Пайгамбардын жолун таштап коюп, анан Allah'ın жақсы көрөм десең, ал даваң жалган дава. Андай болушу мүмкүн эмес. Даваң садык болсо, айткан сөзүңдө чынчыл болсо, анда сен не кыл? Айткан сөзүңдө тур анда. Анда пайгамбарга эргеш. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен гана биз Аллахын табабыз. Сүннөттөн башка жол менен Аллахны таба албайбыз. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Ва май юти'иллаха ва расулаху фaqad фаза фаузан азима" дейт. Көрдүңөрбү? Ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, ал чыныгы бактыруу болду дейт. Ал мына ушул чыныгы бактыруу инсан дейт. Пайгамбар алейхиссаламды ортодон таштап коюп бактыруу биз Аллахга жете албайбыз. Бул деген сөз сүннөткө бекем болуш керек, бидаттан алыс болуш керек. Бидаттан алыс болуш керек. Сүннөт бизди туура багытка апарат. Бидат бизди пайгамбардын жолудан башка багытка апарат. Ошондуктан сүннөткө бекем болгон адам иншалла Аллахтын досу болот, пайгамбар сүннөткө бекем болот. Ал бул дүйнө ахиретте бактылуу инсан болот. Бактылуу инсан болот. Демек, Аллах субханаху ва таала кийинки аяттын акырындагы аяттарда ошол такбалыктын жолунда айтып кетти. Тилиңди сактагын деди. Тилиң менен сен такбалыкка аракет кылгын, такба болгонго, жана толук такба болушунун жолу иттиба сүннет экендигин дагы белгилеп кетти. Иттиба сүннетте толук такбалык экендигин дагы айтып кетти. Себеби акыркы аятта "Ва май юти'иллаха ва расулаху фaqad фаза фаузан азима" деген ошол иттиба сүннет деген сөз. Иттиба сүннет, пайгамбар сүннетиге бекем эгешсеңер, иншалла силер толук бактыруусуңар жана толук иншалла такбалуу болгонго аракет кыласыңар деди. Мына ушу менен бул аят аягына чыкты. Кийинки аят, бул эки аят экен. Кийинки аятта Аллах субханаху ва таала бир
Hakikatni bayandab atat. Al ayat inna araznal amanat ala samawati vel arzi vel jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Anın natijasi ahirgi ayatda Allah Taala bayandab atat. Bu ayatda Allah Subhanahu Taala aytat, albatta biz sunuş qildik deydi. Amanatni asmanlarga, jerge, toğlarga alar korktu. Bunu moynuna algandan korktu. Baş tarttı. Anı insan özü moynuna mildetini alıp aldı. Albatta insan zalim, cahil degen ayat. Albatta insan zalim, cahil degen ayat. Allah Subhanahu wa Taala Adam aleyhisselam'dı jaralışından aldın, jaratkandan keyin halife boluştan aldın. Жалпы махлуктардын барын топтоп туруп, ошол жерде аманатты сунуштаган бүт махлуктардын баарына. Аманат деген, Курандагы аманат деген не десе, кээ бир муфассириндер халифатуллахи фил арз. Жерин бетте ким халифа болот, ушу халифалыкты баарына сунуштаган дейт. Биринчи каул халифатуллахи фил арз. Экинчи кол шарият өкүмдөрүнү. Шариаттын өкүмдөрүнү, ислам дини мисал десек, ислам динини шариаттын өкүмүнү Аллах Таалам ушул асмандарга, тоолорго, таштарга, жерге, инсанга баарына сунуш кылган деген сөз. Үчүнчү кол уламалар аманаттан аманат деле максат. Аманат деген бирөө сага бирдекени берди, сактап тур деп, ушун аманат дейт. Муну муфассириндер ушунду баяндашат. Кыскасы Allah Subhanahu wa Taala Adam aleyhisselam jaratkandan keyin халифатуллах фил арз, халифа болуштан алдын не кылган ушул аманатты, дин аманатыны, шарият аманатыны, жоксом жалпы эле аманатты асман, тоо бүт баарына сунуш кылган. Сунуш кылган, ушул аманатты силерге берип атамын, аманатты сактагыла, аманатка кыянат кылбагыла деп Allah Subhanahu wa Taala сунуштаган. Kur'an-ı Kerim'de asmanlar, yer, too деп атат. Çoğun mahlukta aytып атат. Негизи махлуктун баары эле кирип кетет. Негизинен бетте çoğun махлуктарды эске алып атат. Ошол асмандагы фериштелер, ал жердеги махлукаттар, жердин бетиндеги бүт махлукаттар, тоодогу махлуктар бүт баары кирип кетет. Бирок Kur'an-ы Kerim'de çoğun күчтүү болгон махлукаттарды Алла Таала эскертип атат. Биз ушул аманатты сунуш кылдык дейт. Asmanlarga, yerlerge, toğlarga fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Alar bardığı bu amanatты biz ala albayбыз. Bu amanatты biz hakkını ada kıla albayбыз dep korkuştu deydi. Bu jük, oor jük ada kıla albayбыз deydi. Anam ne oldu? Wa hamalahal insan deydi. İnsan darul kabul kılıp aldı deydi. İnnehu kana zaluman jahula. Al özüge zalim kılıcı, zalim, jana jahil deydi. Allah Subhanahu wa Taala sunuş kıldı degende bu ulamalar bu yerde bu hakikatbı, majazbı degen meselelerini kozgoydu. Kebir ulamalar hakikat deydi. Hakikatta Allah Subhanahu wa Taala asmanlarga, jerlerge uşul amanatты siler algıla, amanatты akısını belgile dep sunuş kılgan deydi. Hakikatta ulamalar aytat, hakikat boluşu mümkün deydi sebebi dünyadagi mahluktun bardığında his, sezim var. Kur'an'da Allah Taala öz aytat: "Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Ar bir nerse Allah'a tasbih aytat, birok sizler alardın tasbihlerini düşünböysüңөр deydi. Oşon üçün жалпы mahlukattardın barında sezim var, his var. Cemaatlarda dagın sezim var, sezim jok emes. Allah Taala hakikatleri sunuşkan bolsa aldıra boluşu mümkün. Ekinci bir cemaat ulamalar aytat bu majaz deydi. Allah Taala majaz katarı beyt aytılıp atat deydi. Majaz katarı ne kıldı? Misal kataralarga aytты deydi. Bil farz. Şunu bulardı dagın uşuga ne kudretli kılıp turup uşul amanatları beре turgan bolsok, bunu ne kılıştı bular? İnkar kıldı degen manana aytat. Mufassirinler iki kol teң aytышкан, экөө тең болушу ыктымалы бар. Hakikat dele ba'id emes. Hakikat dele Allah Taala uşul şariatqa seler amal kılgıla dep aytkan bolsa, alar ne kılışı amal kılgıla dese özür aytkan boluşu mümkün. Sebebi ba'id emes, kıyın emes. Sebebi Allah Subhanahu Taala bardığına kadir zat.
Кыскасы, хакыйкатпы, мажазбы, кандай болбосун, Аллах субханала ва таала эмне кылды? Ушул аманатты асмандарга, жерлерге, тоолорго сунуштады. Сунуштаганда бардыгы айтты, биз буну аткара албайбыз деди. Бардыгы айтты. Сунуштаганда Аллах субханала ва таала сурашкан, биз ушул аманатты аткарсак эмне болот дегенде, аткарсаңар, анда Алла таалам сыйлыгымды беремин, сыйлаймын, бейишке киресиңер деген. Эгер аткарбасаңар, анда азабы бар деген. Азабы бар деген. Дегенде, ошол махлукаттардын бардыгы айткан, я Раб, биз азыр деле сен айтканыңды кылабыз. Бизге бул оор келет экен, биз кыла албайт экенбиз деп баш тарткан. Бетте баш тартуу баягы шайтан баш тарткандай эмес. Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Шайтан баш тартпады сажда кылгандан. Ал манада эмес. Ал такаббурдун негизинде, кибирдин негизинде баш тарткан. Түшүнүңөрбү? Аба вастакбара ва кана минал кафирин. Ана хайру мин. Халактани мин нар ва халактаху мин тин. Өзүнү кибирдин баяндаган ал. Ал эми бул жерде булар мас'улият, ошол жүктү сезип, жүк оор, бул жүктү биз мойнубуздан сакыт кыла албайбыз, ада кыла албайбыз деп корккондон баш тартып атат. Бул башка баш тартуу. Түшүнүңөрбү? Экөө окшобойт бизге. Анан Аллах субханала ва таала не кылды? Адам алейхиссаламга ушул сунушту Алла таалам Адам алейхиссаламга берди. Адамга сунуштады. Адам алейхиссаламдан сунуштаганда Адам алейхиссалам сурады, баягы эле сураганда, эгер кабыл кылсаң, бейиш беремин, менин азырлыгым болот, мага жакындайсың деп. Эгер туура эмес болсо, анда не болот? Азап болот деп. Жазасын тартасың деп. Адам алейхиссалам Аллахка жакындаш мухаббатында, Аллага болгон мухаббат шоуктун негизинде не кылды? Кабыл кылды. Хамалахал инсан, инсандан мурад ушул Адам алейхиссалам. Адам алейхиссалам мен кабыл кылдым деди. Адам аркылуу жалпы адамзаттын бардыгы ушул аманатты, динди амал кылабыз деп кабыл кылганбыз биз. Жалпы адамзаттын бардыгы ушул аманатты эмне? Кабыл кылганбыз, алганбыз. Адам алейхиссалам кабыл кылып алды. Аллах субханала ва таала Адамга берди. Бергенден кийин Аллах субханала ва таала Адам алейхиссаламга айтты. Ва алламал адамал асмаа куллаха, сумма арадахум алал малаика, ва кала анбиуни би асмаи хаулаи ин кунтум та'ламун. Ila ахир ая Кур'анда келет. Алла таала не кылды? Кабыл кылгандан кийин, баягы милдетти алгандан кийин, жалпы дүйнөдөгү бүт махлукаттардын аттарын үргөттү. Үргөтүп туруп, не кылды? Фериштелердин, жалпы махлуктун астында көрсөттү. Мунун аттарын айт, муну айт деп бүт баарын айттыргызып, ушул илимге, ушул мансапка, ушул жүктү көтөргөнгө ушулар татыктуу экен, ушул татыктуу махлук экенин Алла таалам далилдеп көрсөттү. Анан кийин Аллах субханала ва таала Адам алейхиссаламды жердеги халифасы кылып дайындады. Анан Адам алейхиссалам Аллахтын халифасы болду. Анан Адам алейхиссалам бейиште жашады, андан кийин бейиштен түштү. Бүт бардык окуя ушулардан кийин болгон. Түшүнүктүбү? Демек, не болду? Аллах субханала ва таала Адам алейхиссалам не кылды? Ушуну кабыл кылып алды. Кабыл кылып алгандан кийин бул жүк адамдын мойнуна өттү. Эми Кур'ан-ы Каримде Алла таалам айтып атат: "Ва хамалахал инсан", буну инсан бул жүктү өз мойнуна алды. "Иннаху кана залуман жахула". Анын себеби инсан өтө залым, өтө жахил дейт. Залум, жахул сыйгай мубалага көтең. Өтө каттуу жахил, өтө каттуу залым деген сөз. Түшүнүңөрбү? Жахула, залума сыйгай мубалага, аябай каттуу жахил, аябай каттуу не деген сөз? Залым деген сөз. Түшүнүңөрбү? Албетте инсан муну алып алды, жахылдын негизинде жана залымдын негизинде. Негизинен Аллах субханала ва таала жалпы махлукаттарга ушуну көрсөткөндө, алар бардыгы буга биздин истиадат жок экен деп, истидаты жок экенин инкар айтышты. Истидат дегени алар биз ушуну аткарганга биздин мүмкүнчүлүк жок деди. Аны биз кыла албайбыз деди. Ал мүмкүнчүлүк кимде болду? Инсанда эле бар эле. Бирок инсан менен кошо дагы бир махлук бар. Жин. Алга да ушул нерсе берилген. Kur'an'da Allah Teala aytadi: "Ve ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Biroq jinni Allah Teala aytgan жок Kur'an-ı Kerim'de. Sebebi tahammulul amanat jinde zayıf.
Amanatты moyun atkarуу mildeti jinderde ne alsız bolat. İnsanda күчтүү bolat, кабый bolat. Ошон үчүн insanda айтты, табан жинде кирип кетет. Табан ne? Jinda kirip ketет. Negizinen Allah Subhanahu wa Taala insandı gana bayandады. Түшүнүңөрбү? Болсом Кур'ан-ы Каримде Allah Taala халакнал жин вал инс дегенде көтөң бар. Көтөң жараткан, көтөң ибадатка, бирок аны айткан жок. Биз инсанды айтты. Инсан асыл, жин таби. Ошон үчүн жинди айткан жок. Түшүнүңөрбү? Экинчиси Allah Subhanahu wa Taala insanды ушул жерде салахияты бар экендигини көрсөтүп койду бардык махлуктардын астында. Башка махлукаттарда бул салахият жок, insanda бар. Al ne salahiyat? Al ilim salahiyatı, al cahal salahiyatı, al zulüm salahiyatı, al adlettülük salahiyatı. Çünkü insan gana alım boluşu mümkün. İnsan alım da bolat, cahal da bolat. Mesela mınav turgan mınav nese, lüstüra, mınav dual, mınav neseler, bularda hiç kaçan cahil alım debeyiz. Mınav dualda görsetті, bu cahil dual, alım dual debeyiz. Себеби bunun sıfatı emес ал. Болушу мүмкүн эмес. Кыяматка чейин алымда болбойт, жахылда болбойт. Түшүнүңөрбү? Алымда болбойт, жахылда болбойт. Асман да ошондой, тоо да ошондой, таш да ошондой. Бул жахыл тоо, же алым тоо деген уккансыңарбы? Андай болбойт. Болуш да мүмкүн эмес. Себеби жахыл, бул билимсиз, караңгы, надан, бул алым, билимдүү деген бул инсан sıfatı. İnsan sıfatı. Ошон үчүн Allah Subhanahu wa Taala insandын тарифин айтып атат бул жерде. İnsandын hakiki tarifi ne dese zaluman jahula деп атат. İnsanın hakiki tarifi dese силер эме дейсиңер? Hayvanın atık дейсиңер. Мандыкты окугансыңарбы? Hayvanın atık дейсиңер. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala zaluman jahula деп атат. Zaluman jahula degende zulüm менен jahil эмес. Экинчи тараптары да бар. İnsan kim? Al jahilda болушу мүмкүн, алымда болушу мүмкүн. Al zalimde oluşu mümkün, al adlettүү de oluşu mümkün degen söz. Түшүнүңөрбү? İnsanın tarifi uşul. Bul nerse insanda gana табылат, başka dünyada bir da mahlukta bunday sıfat жок. Bunday sıfat жок. Ошон үчүн ar bir insan, adam balası, karаңгылыкта болгон adam balası alımda olуш ыктымалы бар. Zalim adam adlettүү болуп калышы да ыктымалы бар. Экөөтүн ыктымалы бар. Bunday sıfat bir gana insanda bolgon üçün Allah Subhanahu wa Taala aytdı: "İnnehu kana zaluman jahula ve hamalahal insan innehu kana zaluman jahula." Adam dedi, moynuna alıp aldı bul. Жоопкерчиликти men alamın, men sana ibadat kılamın, aytkanыңды kılamın, amanatты beremin dedi. Sebebi al zalim jahil dedi. Emi amanat ne? Moynuna alıngan amanat, bul var din amanat. Uşul bardyk amanat. Din amanat. Жашоо аманат, вакыт аманат, аялың аманат, балдарың аманат, кыздарың аманат, талабалар аманат, жамаат аманат, ишиң аманат, элдин бардыгы аманат, хатта кол астыңда иштеп аткандар, үйүңдөгү мышыгың дагы аманат. Эгерде мышыгың үйдө отуруп бир мышык багасын, данын берген жоксун, суусун берген жоксун, ачка өлүп калды, байлап койгонсун, дозокко түшүшү мүмкүн. Хадисте дозокко кирип кеткен аялдар айтылат. Аманат. Amanat meclise addul amanata ila ahlihi. Kur'an'da Allah Teala aytат, amanatты akısını vergile deydi. Eğisini apar vergile deydi. Amanat koydu, eğisine ber deydi. Demek dünyanın yaşadığın büt bar amanat. Biz bu dünyaya jırgagany kelgen emesbiz. Jaşagany kelgen emesbiz. Amanatты akısına vergeni kelgenmiz. Oşol içinde çok bir amanat Allah'ın amanatı. Allah bergen amanat, din amanat. Allah'ın amanatlarını atkarуу, namaz okuu amanat, orozo karmao amanat, zeket berүү amanat, hac kılуу amanat, davat kılуу amanat, Kur'an okuun amanat, ilim öğrenүү amanat, büt bardığı amanat. Uşun akısını beriş gerek. Allah'ın akısını ber, benden akısını ber. Hukukullah, hukukul ibad. Benden akısını ber, nenin akısını ber? Allah'ın akısını ber. Buna uşul amanat. Allah Teala aytıyor medep Kur'an-ı Kerim'de aradnal amanet ala semavati vel arz degende biz amanatты bergen miselerge deydi. Uşul amanatты eğlerini belgiledik. Demek din biz üçün çok amanat. Akısını ver. Allah'ın akısını ver.
Пайгамбардын акысını ber, sahabalardын акысını ber, ulamalardын акысını ber, жалпы карапайым элдин акысını ber, үй бүлөңдүн акысını ber, аялыңдын акысını ber, бүт бардыгынын акысını ber, аманатты өзүгө берип кой. Болду, жашоо сонун болот. Эртең Кудайдын астына барганда дагы ушул аманаттан гана суроо болот. Башка нерседен суроо болбойт. Аманаттан гана суроо болот. Сен сага берген дин аманат эле, иман келтирип намаз окудуңбу деп ошо суроо болот. Акча, байлык бердим, зекетти бердиңби дейт. Буга эмнеге зулум кылдың дейт. Аялыңды эмнеге карабадың дейт. Балдарыңды эмнеге карабадың, кордодуң дейт. Эмнеге таалим бербедиң дейт. Бирөөдү эмнеге сөктүң дейт. Муну эмнеге кылдың дейт. Эмнеге кыянатты кылдың, эмнеге жеп койдуң, эмнеге урдап кеттиң деген суроо ошол жерде болот. Ошон үчүн жалпы аманат аткан болсо, жалпы берилген нерсе аманат. Ошон үчүн жашоо аманат деп түшүнүш керек. Биз аманаттарды топтоп алып, элге бергени гана келгенбиз. Вактуру 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл жашайбыз, ошол вакытта топтогон аманатты беребиз. Бербей өлүп кетсең, сенден калат ал, кабырга өзүң кетесиң. Бирок суроосу, ахиретте суроосу оор болот. Жазасы оор болот. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул жерде биз ушундай аманатты сунуштадык эле асмандарга, жерлерге, тоолорго. Фаабайна ай яхмилнаха. Алар айтты, биздин кудуретибизден келбейт экен деди. Bizde mümkünçülük yok eken dedi. Ve aşfaqna minha ve hamalahal insan. Ani insan daro Allah'a bolgan muhabbatin negizinde Adam aleyhisselam ne kıldı? Kabul aldı. İnnehu kana zaluman jahula. Elbette bul zalim cahil dedi. Zalim da cahil dedi. Demek insanda zalim sıfatı da var. Adaletli sıfatı da var. İnsanda ilim sıfatı da var. Cahil degen sıfatı da var. Ошон үчүн жакшы адам адилеттүү алым адам болот. Жакшы адам некен адилеттүү алым инсан болот. Ошон үчүн зулум дагы жаман нерсе. Кээде зулум не болот? Үй бүлөңө зулум кыласың, кээде балдарыңа зулум кыласың. Балдарыңа жакшы тарбия бербеген бул дагы зулум. Балдарды окутпаган бул дагы зулум. Зулум. Балдарга кийим кечак бербеген бул дагы зулум. Ашка койгон бул дагы зулум. Талабаларды окутпаган бул дагы зулум. Вактында сабак бербеген бул дагы зулум. Бүт бардыгы зулумга кирип калат. Зулмун дуна зулум, зулум дуна зулум, баары зулум болуп кете берет. Ошон үчүн инсан залим деп атат. Инсан залим деп атат. Демек Аллах субханаху ва таала баарыбызды зулумдан сактаган болсун. Жамандыктан сактаган болсун. Демек некен бул дүйнөдө адам баласыдан зулумда болушу мүмкүн, адилеттүүлүктө болушу мүмкүн, илимде болушу мүмкүн, жахалда болушу мүмкүн. Бүт бардыгы инсандын тарихи, инсандын хакыйкаты. Ошон үчүн инсан адам баласы Алланы таанып, адилеттүү болуп, билимдүү болсо, иншалла Алланын астындагы чоң макамга жетет. Ушул аманатты аткарган эң жакшы инсан болуп чыгат. Ушул бизге берген сыноо. Биздеги сыноо баягы таклиф дейбиз, биздеги берилген баягы мукаллаф кылган нерсе ушул нерсе. Ушуну биз жакшылап аткарып, жеңип чыксак, иншалла факат фаза фаузан азима. Аткара албай калсак, анда кыйын болуп калат. Ушул жашоого келгенбиз, максаты ушул жашоодун аманатты бергени келгенбиз. Ар ким өзүнүн милдетин аткарса эле жашоо эмне болот? Гүлүстан болот. Бул дүйнө бейиш болот. Азыр заман тескери заманы. Адамдар аманат берейин дебей төлкө сурайт. Бер өтүп калды. Эл да сурайт, мамлекет да сурайт, үй бүлөсү да сурайт, досу да сурайт, жолдошу да сурайт. Бүт бардыгы бер. Ошон үчүн бүт бардыгы шикаят кылат. Бүт бардыгы бири-бирин жаман көрөт, бер деген эч ким жакпайт. Не? Ал деген чыгат. Ошон үчүн адам аманатын бере бериш керек. Биринчи Алланын акысын бер. Намазыңды оку, ибадатыңды аткар. Кийин махлуктун акы. Махлукта дагы биринчи үй бүлөңдөн. Үй бүлөң, хукук важип болгон инсандар, анан жакындары ушинтип бүт барды акыл. Өзүңдө бир аманат калбасын. Бүт баарыны эгесине кайтарып бер. Ушул аманат. Аллах субханаху ва таала ушул аманатты Адам алейхиссаламга берген. Адам алейхиссалам аркылуу жалпы бизге берилген. Адам затына берилген нерсе. Мына ушул дин аманат дейбиз. Дүнүйө аманат дейбиз. Бардыгы ушул жерден чыккан нерсе. Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Инна аразнал аманата ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula" dedi. Emin keyingi ayatda natijesi ne olur dese لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ deydi. Allah Teala münafık erkeklerdi, münafık ayaldardı, müşrik erkeklerdi, müşrik ayaldardı azaptaş üçün
Жана мусулман эркектерди, мусулман аялдардын тобасын кабыл кылыш үчүн ушундай кылды. Себеби Аллах Гафурур Рахим. Гафур Рахим. Лиюаззибаллахул мунафиқин дегендеги лам литта'лил үчүн эмес. Ламу та'лилия дейт. Ламу та'лилия эмес бул жерде. Бул лам тaqibия, же натижа. Натижасы. Эми Аллах субханаху таала эмнеге аманатты берди, натижасы эмне болот десе, натижасында адамдар эки жамаатка бөлүнөт. Бир жамаат Аллахтын акысыны берет, ятубуллаху алейхим. Алла алардын тобасын кабыл кылат. Экинчи жамаат бере албайт, мунафик, мушрик болот, аларга азап болот деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бул жердеги лам натижаны гана айтып атат, лам та'лилия эмес. Лам та'лилия дегени эмне дегени? Ал иллат деген сөз. Анда эгерде лам та'лилия болуп калса, Аллах таалам ушул үчүн жаратты деген маана чыгып калат. Азап бериш үчүн, сооп бериш үчүн жаратты деген маана чыгып калат. Аллах таалам бир гараз максат үчүн эчтеке жаратпайт. Аллахтын иши била гараз. Биз бир иш кылсак, аркасында бир гаразы максаты болот. Ошол гараз максатты көздөп бир иш кылабыз. Аллахны кандай эмес. Аллах субханаху таала била гараз не кылат? Лекени пайда кылат, жаратат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн Аллах субханаху таала азапташ үчүн жараткан эмес. Түшүнүктүбү? Аллах субханаху таала айткан өкүмдөрүн жиберген, бирок ошол өкүмдөр аткарбас келгенде натыйжада адамдар экиге бөлүнүп калды. Ошол экиге бөлүнгөн адамдардын натыйжасын айтып атат. Жакшылар болсо Аллах таала алардын тобасын кабыл кылат дейт. Жамандар болсо азапка тартылат дейт. Түшүнүңөрбү? Жамандар болсо азапка тартылат дейт. Демек Аллах субханаху таала ушундай зат аманатты берди, бирок эртең не кылат? Көзөмөлдөйт. Эртең сурайт. Ал калып кетпейт. Анан Курандагы залуман жахула дегенден ишара болуп атат. Адамдын мойнуна өтө чоң бир жүк жүктөлгөн, өтө чоң мас'улият бар, бирок биз баарын унутуп калганбыз. Эчтекеси жоктой жүрөбүз. Акыйкатта баарыбыздын башыбызда тоодой мас'улият, жоопкерчилик бар. Бул жүктөлгөн. Бирок биз не кайдыгер инсан, бекапар инсан, андан эч кабарыбыз жок. Эчтеке жоктой жүрөбүз. Акыйкатта ар бир инсан балагат жашынан кийин, түшүнүп алгыла, балагат жашынан кийин ар бирибизди тоодой башыбызда аманаттар турат. Балагатка чейин ал мукаллаф эмес, гайры мукаллаф, анда эчтеке жок. Балагатка толдуң, эми шариаттын өкүмдөрү, баягы аманаттар аста не сенин мойнуң башыңа келе берет. Сенин милдетиңди аткарганга туура келет, милдеттериңди. Ошон үчүн инсан жахыл, залым деген бир маанасы да ушул. Ушунчалык чоң аманат болуп турса дагы инсан ойноп күлүп эле жүрөт. Аманаттарды берейин, аманаттарды аткарайын деген ниети жок. Ошон үчүн ал залым, жахыл деп атат Аллах субханаху таала. Эми лиюаззибаллахул мунафиқина вал мунафиқат. Аллах таалам ушул кылбаган, Аллахтын өкүмүн аткарбагандарды, аманат бербегендерди, бербеген эки жүздүү эркектерди, эки жүздүү аялдарды, мушрик эркектерди, мушрик аялдарды жана азап бериш үчүн ушундай кылды. Экиге бөлүнүп калат натыйжада. Ваятубуллах алал муъминин вал муъминат. Жана Аллах таалам тобасын кабыл кылат. Тобага товфик берет мусулман эркек, мусулман аялдарга дейт. Ахыркы аятта ва кана Аллах гафурur рахима деп Аллах таалам аятты бүтүрүп атат. Албетте Аллах таалам гафур рахим. Аллах субханаху таала буга чейинки аятта, үстүндөгү аятта инсандын эки сыпатын айтты. Залум, жахул. Ахыркы аятта Аллах таалам өзүнүн эки сыпатын айтты. Карасаңар Куранда. Залуман жахула, ахыркы аятта гафурur рахима. Субханаллах. Залуман жахула, гафурur рахима. Аллах таалам хаким зат, хаким зат. Кур'ан-ы Керим ажайып бир китап. Аллахтын китеби бул. Ар бир тамгасында бир сыры бар. Ар бир тамгасында бир не бар? Сыры бар. Буга чейин айтты инсан залым, жахыл деди де, Аллах таалам гафур рахим. Залым бичара билбестен, унутуп калып, туура эмес иш кылып коет. Мен гафурмун, кечиримдүүмүн деп атат. Билип билбей туура эмес кылган болсо, мен аны кечиремин, кечиримдүү затмын деп атат. Жана жахул болсо, мен рахиммин деп атат. Ал жахыл, ал надан, караңгы болсо, мен рахиммин, мен бооркермин. Мен анын жахалатындагын кабыл кыламын деп атат Аллах субханаху таала. Ошон үчүн биздин Рабб, бизди жараткан зат гафурur рахима. Ошол гафур рахим болгон себептүү дүнүйө турат. Эгер Аллах таала аманатты жараттым, аткарган жоксуңар десе, буга чейин турбаса керек эле. Заматта жок болуп кетет эле. Ошол гафур рахим мейлиде мөөнөт берет, ушинтип келе берет, ушинтип келе атат.
Себеби бул дүйнө дарул жаза эмес, дарул амал боло берет, жакшыда, жаманда кете берет, жарул жаза ахиретте болот. Ошон үчүн Алла Таалам кете берет, ушинтип кете берет. Себеби Алла Таалам Гафур рахим. Демек бул аяттан ишара кылды, ким мусулман болуп жашап, Алладан коркуп жашап, жакшы амалдарды кылып, аманаттарды ээсине аткарып берген болсо, Алланын аманатын, бенденин аманатын бере берген болсо, бирок ортосунда анча мынча кемчиликтер болгон болсо, аны Алла Таала мен кечиремин, себеби мен Гафур рахим, кечиримдүү бооркермин дейт. Ошон үчүн Алла Субханаху Тааланын кечиримдүү бооркерлик сыпатын да унутпаш керек, жана амалды дагы унутпаш керек. Аманаттарды бергенге ниет кылыш керек. Аманаттын убагы келдиби? Бергиле. Аманаттын убагы келгенде кайтарып бергиле. Ар бир нерсенин убагы келгенде бериш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Аманат деген тема бул аябай чоң тема. Ошондо айтып өттүк. Демек, деген аманат Алланын аманатын берүү, бенденин аманатын берүү, кыскача айтканда. Ушул. Алланыкы дегенде намаз, орозо, хаж, зекет, тилават, дуа, ila ахирки бүт бар ибадаттар кирип кетет. Бенде дегенде бүт бардыгы. Аялың, балаң, ата-энең, кошунаң, туугандарың, элди журт, согуш деген бүт бары кирип кетет. Андан сырткары не хукукул хайванат, жаныбарлардын акысы да кирип кетет аманатка. Үйүңдөгү уюң, эчкиң, тоогуң, мышыгыңа чейин кирип кетет. Булардын бардыгы аманат. Бардыгы аманат. Ушулардын баарынын дамын чачып, сууну берип карап, балаңды карап аманат ада кылып атасың. 5 вакыт намаз окуп, коюңду кара, мышыгыңды кара, тоогуңду кара, бейишке киресиң иншалла. Анан баарын каша кылып берсең, баардыгын эле алып карабай койсоң, бербей койсоң, анда залымсың. Анын жазасы жаман болот. Алла Субханаху Таала баарыбызды адилеттүү кылсын, алым кылсын, жахыл, надан болуп калгандан өз сактасын, зулум кылгандан өз сактасын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.